Салам сүйүктүү достор, радио угармандар, подкастты тыңдап жаткан достор жана биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Эгерде сиз биздин каналга катталып койсоңуз, анда күнүгө эртең менен ушундай кичинекей эскертүү алып турасыз. Коңгуроону басып коюңуз ал үчүн болгону гана. Анан албетте күнүгө эртең менен сизге 10 мүнөттүк жан азык дасторконуңузга келип калат. Албетте бул салыштыруу түрүндө айтылган, бирок ошентсе дагы чындыкка жараша. Телефонуңузга эскерүү келет, сиз ал жактан 10 мүнөт жумушка бара жатканда, эртең менен жумуш кылып жатканда же тамактанып жатканда биздин подкасттарды угуп койсоңуз болот. Андыктан достор, бизден алыстабаңыздар. Аты жөнүм Аку экенин айтайын. Кесиптешим жакында бир аз сыркоолоп калды. Жакында катарыбызга кошулат деген үмүттөмүн. Андыктан биз баарыбыз тең Мирелди күтүп атабыз. Мирел, эгер бизди угуп жатсаң, биз сени күтүп атабыз. Жана достор, бизде WhatsApp номурубуз дагы бар. Ал жакка дагы өзүңүздүн суранычыңызды, сурооңузду, өзүңүздүн жеке пикириңизди, сунушуңузду жазып кетсеңиз болот. Ал үчүн бизде +1 301 760 60 70 сандары кызматта. +1 301 760 60 70 сандары. Ал жакка дагы өзүңүздүн сурооңуз болсо, суранычыңыз болсо, мүмкүн мен ушул нерсеге муктаж болуп атам, мен үчүн жаратканга чогуу тиленеличи десеңиз, анда жазып коюңуз. Жана ар бир подкасттагы темалар боюнча ылды жакка ошол комментарий кылып өзүңүздүн жеке пикириңизди жазып кетсеңиз болот. Жөн гана салам айтып, мен ушундаймын, мен атым баланча, түкүнчө, силерди угам, бул нерсе жакты, бул нерсе жаккан жок деген пикириңиз болсо, аны дагы жазып коюңуз. Биз сиздерди күтөбүз. Өткөндө мен Сара жөнүндө сөз кылдым элем, анан 89 жаштагы апа төрөйбү деген суроону бергем да. Сараны элестетиңиз достор, ага эмки жылы ушул убакта келгенде сен уулдуу болосуң деген убада аткарылып, Сара уулдуу болот. Ушуну бир аз жыйынтыктайлы да, анан биз кийинки темабызга өтөлү. Албетте, Саранын чыдамсыздыгынын натыйжалары өзүн айтып бүткүс кайгыга салды. Анткени ажар күңү төрөдү. Ой, алардын ортосунда кандай кыйынчылык болду. Еврейлерге жазылган катта зор урмат көрсөтүү менен эскерилген адамдарды ишеним баатырларды эстеп келебиз. Бул ишеним баатырларынын бири Сара. Исхак төрөлгөндө айкын көрүнгөн ишеними узак убакыттын аралыгында өсүүгө тийиш болду Сараныкы. Сара көп нерсени курман кылууга тийиш эле. Сүйгөн неберелеринин көбүн калтырып, кыйынчылыктарга, көңүл чөгүлөргө алыбай чыдап жашаган. Бул өтө кыйын. Өзгөрүлмөлүү турмуштук шарттарда бардык учурда күйөөсүнүн айтканына көнгөн. Ыбрайымга болгон берилгендиги анын да Кудайга ишенимдүү бойдон калуусуна өбөлгө түзгөн. Илимде адамды оорукчан кылып кое турган терс эмоциялар бар. Ошондой эле ден соолугун чыңдап, узак өмүр сүрүшүнө өбөлгө түзө турган кубаныч, куунак көңүл сыяктуу оң эмоциялар дагы бар. Саранын сулуулугунун жана кайраттуулугунун сыры дагы дал ушунда болуп жүрбөсүн. Мисалы, элчи Петрдин катында ички сулуулугу даңазаланганын эстесек болот. Ал мени жана дүйнөдөгү бардык аялдарды Саарадан, аялдар арасындагы мырзайымдан үлгү алууга чакырат. Караңызчы, шектенди, ката кетирди, анын азабын көрдү, ишенди, уулдуу болду, кубанды. Мына ошондуктан биздин жашообузда дагы ушундай бекем ишеним болсо экен. Бүгүн болсо мен Ребека жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Бул көптүк кыла алган аял. Ребека көп эле билбесе керек, мүмкүн баягы өтө мындай катуу угулган, өтө белгилүү аттарды билебиз, бирок Ребека жөнүндө билбесе керек. Эгерде сиз негизи эле тарыхка көңүл буруп карай турган болсоңуз, Тоорат, Куран китептерин билсеңиз, анда бул Ребека деген атты сөзсүз уккансыз. Ыйык жазуудан бир аз айтып берсем. Ушул эле Ыбрайым, жогоруда Саранын күйөөсү. Ошол жөнүндө баштайбыз. Ыбрайымдын жашы өтүп, карып калган. Теңир Ыбрайымга бардык жагынан батасын берди. Анан кийинкиде Ребеканы чакырып, андан бул киши менен барасыңбы деп сурашты. Кыз жооп берди. Кандай жооп берди? Алдыда угабыз анда. Чындыгындачы достор, бул окуя абдан жомок сыяктуу башталат да. Жаш жигит өзүнө колукту издейт. Болочок күйөө бай адамдын уулу, анан көп байлыктын мураскору. Чекеден чертип алам деген жигиттердин бири. Исхак колуктусу менен тааныша элек, бирок өзүнүн көп сандаган урпактардын атасы болорун билет. Ал төрөлө электе эле Кудай анын атасы Ыбрайымга ушундай болорун убада кылганда, билесиңерби, асмандагы жылдыздай кылам деген. Исхак жана анын тукуму менен төлүктүү келишим түзөрүн айтып койгон Кудай. Ошол себептен ал келечек турмушун ким менен курары жана анын балдарынын энеси
ким болору албетте Ыскак үчүн абдан маанилүү болчу. Ыскактын тушунда уулуна колуктууну ата энеси тандашчу да. Ошондуктан анын атасы Ыбрайым дагы уулуна ылайыктуу жубай табууну ойлоп тынчсыздана баштады. Ал өзүнүн үй башкарган кулу Элизерди Месопотамиядагы Харан шаарына өзгөчө тапшырма менен жөнөттү. Бул шаарда бир кезде Ыбрайым өзү жашаган. Ал жакта тууган уруктары да бар болгондуктан келинди өз туугандарынын арасынан алуу уулунун үй бүлөлүк жашоосунун жакшы болушуна кепилдик берчүдөй сезилди. Башка жакка ишене алган жок. Өзүнүн уулунун ошол шаарга жөнөтүп атат, кулун. Ыскак канаандыктардын арасында жашап жаткандыгына карабастан, канаандык кызга үйлөнбөшү керек болчу, анткени бул элдин үстүндө Кудайдын каргышы бар болчу. Ыскактын аялы бутпараста болбошу керек. Ал Ыскак табынган Кудайга табынышы керек. Ыскак Кудайга ишенбеген кыз менен үй бүлө курбашы керек. Эгер бир сөз менен айтсак, бул үй бүлөлүк мамилелердин гармониялуу болушуна алып келбейт. Азыр дагы кыйналуулар бар Колуктууга булардан сырткары дагы кандай шарттар коюлат? Келиңиз карап көрөлү. Ыбрайым Ыскактын Кудай көрсөткөн аялды алышын каалайт. Ал никелер асманда кыйылаарына жана Кудай эки адамдын жолугушуусуна килегишерине бекем ишенет. Кудай адам атага ага ылайык келе турган, аны бактылуу кыла турган аялды жаратып берген эмес. Ыскак үчүн да Кудай ага ылайык аялды белгилеп койгон. Атасы катары Ыбрайым уулуна үйүн, мүлкүн калтыра алат, бирок акылдуу аялды Кудай гана берет. Ошол аял Теңирдин белгиси жана анын ырайымынын белгиси болуп эсептелет. Кудайдын жетеги менен бара турган болсо, Харанды көздөй жасалган саякатты ал өзү башкарарын Ыбрайым билет. Ал өзүнүн үй башкаруучусунун аткара турган тапшырмасын аябай тапшырып, менин жалгыз уулума аял таап келишим керек деп туруп жөнөтүп атат. Кызык достор. Анан баягы Элизер жолго чыкты. Узакка созулган сапардан кийин ал Ыбрайымдын бир тууганы Нахор жашаган шаарга келип токтоп, алгач Кудайга сыйынды. Караңызчы, кулу дагы. Андан соң шаардын кудугун издеп таап, кудуктан суу алганы аялдар келишчү. Кеч кирип келатты. Алар мына келип калышы керек. Бирок көп аялдардын ичинен Кудай мырзасынын уулуна арнап койгон кызды кантип табат? Эми ушул жерден Кудайдын жетегине көз каранды. Ошондуктан кайрадан ал баягы кул Элизер Кудайга сыйынат. Анан мындай дейт. Мындай белги болсунчу дейт да. Мен кайсы кызга кумураңды эңкейтчи суу ичип алайын десем, ал ич, дөөлөрүңдү да сугарып берем десе, анда ошол кыз сен өз уулуң Ыскакка дайындалган кыз экенин жана сен менин мырзама ырайым кылганыңды билем. Да? Кызык Чыгыштын аялдар эркектер менен сүйлөшүүдөн негизи тартынат да. Эгерде кыз бул бейтааныш адам менен эркин сүйлөшүп кете турган болсо, ал мындан Кудайдын эркин билет. Балким сыйынымдын жообу кыздын мүнөзүн да көрсөтүп коёр, деп Элизер ойлоно баштады. Кандай гана жоопкерчиликтүү мамиле. Мен аябай баа берем ушул кулга. 10 төөнү сугарыш деген оңой иш эмес. Терең кудуктан 150-300 литр суу сузуп алыш керек. Бул ишти өз эрки менен кылуудан сырткары ден соолук, күч дагы талап кылынат. Эми биз кийинки уктуруубузда, кийинки подкастта андан ары эмне болгондугу жөнүндө сөз кылабыз. Кызык болсо, биз менен чогуу алыңыз. Негизинде болду эле ушундай. Куда түшүп барып, бирөөнүн кызын колун сурап барып, момдай кылалы, арабыз алыстап кетпесин дегендер. Кыз алышалы, баш беришели деп Эгерде сиздин жашооңузда да ушундай окуя болсо, ушундай окуяны көргөн, уккан, билген болсоңуз, анда алды жакка комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Биз кубанычта болобуз. Ал эми достор, сиздерди ушул 10 мүнөттүн акырынкы секундаларында Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биздин Алкитап Чекит медиа сайтына кирип, сонун курстар менен таанышыңыз, сонун маалыматтар менен таанышыңыз, бардыгы сиздер үчүн. А мен болсо коштошом. Сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.